Тажик генерал-майору Тажикстандын Кыргызстан менен чектешкен Согди облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Абдулла Навжубонов Баткен делегеси тууралуу төмөнкүдөй пикирин билдиргенин маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыр-чатактарга байланыштуу 16 кылмыш иши козголду. Кыргызстандын 27 жаранына издөө жарыяланды. Эгер тарыхты алып карасаңыз, Баткен эч качан кыргыз жери болгон эмес. Менин ата-бабаларым кыргызларды алып келип, ушул жерди беришкен. А бүгүн болсо бул биз үчүн маселеге айланып калды. Бул сөздөргө алгач Facebook баракчасы аркылуу жооп жазган кыргыз генерал-майору Камчыбек Ташиев Навжубоновдун сөзүнө олуттуу маани берүү зарылдыгын айтат. Бул ошол жердеги укук коргоо органынын башчысынын сөзү. Официалдуу бийликтин өкүлүнүн сөзү болуп атат. Демек, билесиздер өзүңүздөр Тажикстан мамлекетинде бул саясат эркиндиги жок. Биздегидей эмес да. Ошондуктан ал жердеги ар бир сүйлөгөн мамлекеттик кызматкер, айрыкча мамлекеттик кызматкер сөзсүз түрдө өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө жооп берет жана ошол сөзүнү сүйлөгөн сөзү кылган ишинин бардыгы жогорку мамлекеттик бийликтеги отурган Тажикстан бийлигинин официалдуу сөздөрү болуп эсептелет да. Мен ойлоймун, ошондо кандай болуп атат? Ошондо мына Тажикстан официалдуу бийлиги өзүнүн мамлекеттик укук коргоо органынын официалдуу чиновниги аркылуу биздин мамлекетке айттырып атабы. Так. Демек, ошого биз олуттуу көз караш менен карашыбыз керек дагы. Буга өтө каттуу, тиешелүү деңгээлде жооп беришибиз керек. Мамлекеттик деңгээлде жооп беришибиз керек. Тажик тараптын позициясына жараша мамиле кылуу мезгил талабы экенин кошумчаланат. Буга чейин Тажикстандын ички иштер министринин орун басары кызматында туруп, өткөн айдын акырында гана Согди милициясына башчы болуп келген кишинин бул сөзү өткөн тарыхты эске салууга аргасыз кылып отурат. Биздин мамлекетибиздин бүтүндүгүнө шек келтирген, мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө шек келтирген, кыргыз мамлекетине ушундай бир шылдым катары сөз сүйлөгөн укук коргоо органынын башчысы сөзсүз түрдө жумуштан алыныш керек дагы, жана жазага тартылыш керек. Биз ушуну талап кылышыбыз керек. Эгерде Тажикстандын бийлиги ушуну жасабай турган болсо, демек алар ошону өзү айттырган болот. Демек алар ушуну ушул багытта кетип аткан болушат. Демек, анда биз буларга дагы башкача мамиле жасашыбыз керек да. Биз кандай кылып атабыз? Биз достук мамиле жасайбыз. Биз ошолорду коңшубуз катары мамиле жасайбыз, а булар бизге душман катары мамиле жасап атат. Душман катары мамиле жасап атат. Эгерде аларды биз ошондой мамилесине кайтпай турган болсо, биз дагы өзүбүздүн мындай бир мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Мына ачык эле айтыш керек, Тажикстандын азыркы Лакш району, Жергетал району, Мургап, булардын бардыгы кыргыздын жери болгон. Мына кече эле 3 жыл алдын муну Лакш району деп аташты. Ушуга чейин Мургап району, Жергетал району болуп аталып келген. Жергетал району бүгүнкү күндө ошол Тажикстандагы райондордун эң чоң территориясы боюнча район. Кыргызстандын же болбосо Тажикстандын 4/1 бөлүгүн түзөт. Ошол мына официалдуу түрдө биздин Кыргызстандын жери экендигин тарых танбайт. Муну баарыбыз билебиз. Жана Тажик мамлекетинин Тажикстан болуп туруп түзүлүшүнө ошол маалдагы союздагы Москвадан чечилген чечим боюнча ошол биздин Мургап, Жергетал райондорубузду Тажикстанга берип, Тажикстан деген бул Өзбекстандын составындагы кичинекей бир район болгон. Өзбекстандан бөлүп чыгарып, Кыргызстандан жерлерди бөлүп берип, анан Тажикстан мамлекетин курганбыз. Эми ошол курган мамлекетибиз кайра биздин мына территориябыздын бүтүндүгүнө, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирген болсо, биз эмне үчүн карап отурушубуз керек? Кыргыз бийлиги болсо тез арада татыктуу кадрдык жүрүш жасашы керек. Антпесе кыргыз мамлекети үчүн кыйынчылыктар жаралышы толук мүмкүн. Ошол чек араны чече ала турган, чек арага мамлекетчилдик, инсандык мамилени түзө ала турган биздин кадрларыбызды барып коюшубуз керек. Биз ошол Согди облустунун облустук милициянын башчысынын сүйлөгөн сөзүнө 10 эсе жооп бере ала турган адамды барышыбыз керек. Эгерде ошол жерде керектүү адамдар турган болсо, бул адам сүйлөй да алмак эмес.
Эгерде сүйлөй турган болсо, ошого жараша тиешелүү жоопторун алмак. Ал эми биз болсо ал жерге мына кечеле вице-премьерди алып барып коюшту, чек ара чечүү боюнча. Ветеринарды алып барып коюшту. Ал адам ошол жерде иштеп келген, иштегенин көрсөткөн, иштеген маалда эч маселе чечилген эмес. Эми эле азыр баары чечип беришине көз жетпейт. Чечип берген күндө дагы биз Тажикстанга утулуп калышыбыз мүмкүн. Себеби дегенде, эгерде тажик мамлекети официалдуу түрдө бизге ушундай сөздөрдү айттырып аткан болсо, анда булар чек араны чечишпейт. Биз ошолорго адекваттуу, тиешелүү, каттуу мамилелерди жасашыбыз керек. Мына эсиңиздерде болсо керек, кайсыл бир жылдары эгемендүүлүктөн кийин 2000-жылдардан кийин 10 жылдан ашык Өзбекстан Тажикстанга блокада жарыялаган. Темир жолун бууган, автотранспорт жолун бууган, эч кандай даже авиа сообщениялер жок болгон. Токтоткон. Тажикстан башка өлкөлөргө, башка жактарга Кыргызстан аркылуу гана чыгып калган. Мен эсимде бар, ошол Тажикстан Манас аэропортуна өзүнүн башка мамлекеттен контейнерлерин самолет менен жүктөп келип, ушул жерде машиналерден жүктөп Тажикстанга ташып турчу. Так, ошондо биз бир сом төлөткөн эмеспиз. Ошондо биздин жолубуз талкаланды, ошондо бизге кыйынчылык болду, ошондо дагы биз тийген эмеспиз. Тажик мамлекетине кыйын болуп атат. Тажик мамлекетин өзбектер блокировать этип коюшту. Биз жардам берейли. Бардык жашоо тиричилиги тамак ашынан баштап экономикасы бардыгы Кыргызстан аркылуу жүрүп турган. Ошондо биз жардам бергенбиз буларга. А булар болсо боор ооруганды боорго тебет деген ушундай мамиле кылып атышат. Андан сырткары мына азыр деле биз ошол Тажикстан менен чектешкен 1-2 айылдарыбызды эсептебегенде, ошо айылдарыбыз бар, ошол жерде жанагы достук айылыбыз бар, бер жакта мына Тажикстан менен чектешкен айылдарыбызда кыйынчылыгына карабастан, тажиктер менен толук бойдон азыркы экономикалык, айрыкча мыйзамсыз контрабандалык жолдор менен ташылып келип аткан экономикалык байланышты токтотушубуз керек. Ушул сөздөн кийин сразу ушуну башташ керек болчу. Булар 12 февраль күнү айткан. А бүгүн 15 февраль. Эч нерсе жасалган жок. Айткандан кийин 1 сааттан кийин ушуну иштешибиз керек эле. Айткандан кийин 1 сааттан кийин биз буларга чара көрүшүбүз керек эле. Талапты коюшубуз керек эле. Анан бул айтты, бул шек келтирди. Азыр ушул сөзү менен айтты. Кийин көбүрөөк дагы айтышы мүмкүн. Кийин кол салышы мүмкүн. Бул айтты деди, бирок биз 1 айдан кийин ага чара көргөнүбүз, же 1 жылдан кийин аны бир жерде чоң жолугушууду айтканыбыз пайда келтирбейт. Ошондуктан мен ойлоймун, азыркы күндө биз тез аранын ичинде биринчиден дипломатиялык каналдар менен буларга чара көрүүнү талап кылышыбыз керек. Экинчиден, экономикалык жактан алардын чара көрүүсүн биз күтүп отурбастан өзүбүз чара көрө башташыбыз керек. Өзүбүздүн колубузда болгон мыйзамдуу рычагтар менен чара көрө башташыбыз керек. Бүгүнкү күндө Тажикстан менен болгон толук мамилени токтото турган болсок, Тажикстан Кытай мамлекети менен экономикалык соода иштерин баарын Кыргызстан аркылуу жүргүзөт. Ошолордун баарын токтотушубуз керек. Так. Тажикстан мамлекетине өтүп аткан баардык контрабандалык товарларды токтотушубуз керек. Тажикстан мамлекети менен мамлекети биз аркылуу, биздин мамлекет аркылуу Россияга полностью каттап атат жанагы адамдар. Ошолордун баарын токтотушубуз керек. То есть биз мыйзамдын гана чегинде адекваттуу, каттуу чараларды көрүшүбүз керек. Официалдуу түрдө ошол биздин мамлекетибиздин бүтүндүгүнө шек келтирген мамлекеттик чоң кызматкерди, Тажикстандык мамлекеттик чоң кызматкер жумуштан алыныш керек. Жөн эле жумуштан алынбастан ага чара көрүлүп, ал камалыш керек. Ушуну талап кылышыбыз керек. Себеби ал эки элдин ортосуна от жагып атат. Эки мамлекеттин ортосуна чоң бүлүк таштап атат. Эгерде ал анын өзүнүн жеке эле сөзү болгон болсо, ал ошо жоопко тартылыш керек. Эгерде ал жоопко тартылбаса, мындан арыда ошол жерде иштей бере турган болсо, демек биз түшүнөбүз, бул тажик мамлекетинин негизги мамлекеттик саясаты деп түшүнүшүбүз керек. Өткүрбек Рахманов, Регион.